Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Жо март. Илгери бир хандын 3 вазири бар экен. Бир күнү вазирлерин сынамак үчүн хан: "Вазирлерим, менин силерге бере турган суроом бар. Кандай адам жоомарт болот? Малдуу, бай адам жоомарт болобу? Силер мага айтып бергилечи" деген экен. Дүнүйөсү көп болбосо, малы жок болсо, эч кандай адам жоомарт боло албайт. Малдуу жоомарт болот. Колунда жок болсо, кандай мыкты адам болсо дагы мен жоомарт боломун деп аракет кылганы менен боло албайт дешет. Андан көп күндөр өткөндөн кийин хан жаман кийим кийип, кайрыча болуп, вазирлерин сынап көрөйүн деп бир күнү түндө бир вазиринин үйүнө барат. Үйгө кирип барганда эле вазири кабагын бүркөп: "Эмне кылып жүрөсүң? Кет!" деп кыйкырат. Кайрычы болгон хан босогодо ыйлап туруп: "Тамагым жок, батамды берейин" дегенде вазири ичкен тамактын калдыгы калган экен, ошону берет да: "Кеткин" деп жиберет. Андан хан чыккандан кийин дагы бир вазиринин үйүнө барып, кайрычы болуп тамак сурайт. Ал вазири дагы: "Кеткин" деп тилдеп кургап калган нандын калдыктарын берет. Аны менен жүрүп отуруп, хан дагы бир үйгө келсе, ал үйдө бир кемпир, бойго жеткен баласы экөө отуруптур. "Эмне кылып жүргөн кишисиң?" деп сураганда хан айтат: "Мен кайрчымын, кайыр тилеп жүрөмүн. Силердикине жатайын деп келдим" дегенде, жигит эшикке жүгүрүп чыгып: "Кайрчаке, кетпеңиз, биздин үйгө жатыңыз" дейт. Анан жигит энесине: "Бүгүн алып келген койлорубуздун бирөөнү союп, кайрчыны конок кылалы" дегенде, энеси макул болот. Кайрчыга келип: "Сизди сыйлап, бир коюбузду союп берели дедик элек, сиз ыраазычылыгыңызды бериңиз" дегенде, кайрчы болгон хан: "Койду кайдан алдыңар? Коюңар көппү?" деп сураганда жигит: "Мен бир байдын малын багып жүрүп, 1 жылдык акым үчүн 5 кой алдым эле. Ошол койлорду бүгүн алып келип, койду кызык көрүп жатпай карап отурдук эле" дейт. Анда кайрчы хан: "Мен койдун жүрөгүн гана жече элем. Бир кой сойсоң, бир койдун жүрөгүнө мен тойбойм, этин жебейм" дейт. Анда жигит эшикке жүгүрүп чыгып энесине: "Эне, кайрчы жүрөк гана жейм дейт. Бир койдун жүрөгүнө тойбойм дейт. Кайрчыга 5 коюбузду тең союп, жүрөгүн берели. Кайрчы бечара тойсун, этин өзүбүз жеп, же сатаарбыз" дегенде, энеси макул болот. Жигит 5 коюн тең соет. 5 коюнун 5 жүрөгүн салып, кайрчы ыраазы болсун деп бышырып берет. Кайрчы бир гана жүрөгүн жеп: "Мен өзүм жүрөктү бул жерге отуруп жалгыз жеп алганым болбойт. Балдарым ач, балдарым менен бирге отуруп жейин" деп калган 4 жүрөгүн үйүнө алып кетмекчи болот. Анда жигит: "Мейлиңиз, ыраазы болсоңуз болду" дейт. Хан түн боюнча башка кишилерге көрүнбөстөн өзүнүн хандык ордосуна барып, жигиттин берген 4 жүрөгүн, вазирлердин берген нандын кургаган калдыктарын жана башка артып калган тамактарын алып барып, хан отурган жериндеги сандыгына салып коет. Бир нече күндөн кийин хан 2 вазирин чакыртып алып, кой союп, жүрөгүн берген жигитти да чакыртат. Хан вазирлерден: "Марттык эмнеде? Дүнүйөдөбү же адамдын өзүнүн сөөгүндө бүткөн марттык болобу" деп сураганда, вазирлери: "Марттык дүнүйөдө болот. Кимдин дүнүйөсү көп болсо, ошол март болот" дейт. "Силердин дүнүйөңөр барбы же жокпу" деген хандын суроосуна вазирлери: "Биздин дүнүйөбүз өзүбүзгө жетиштүү, дүнүйөбүз арбын" дейт. Вазирлерине хан ачуусу келип: "Палан убактыларда кайрычы болуп, силердин үйүңөргө барган мен болучумун. Кана силердин марттыгыңар. Дүнүйөңөр көп болсо, тамактын калдыктарын, сындырылган нандын көкөмдөрүн берет билиңер" деп аларга баягы каткан-куткан нандарды көрсөтөт. "Мына март" деп мен үйүнө барганда, малай жүрүп алып келген 5 коюн союп, жүрөгүн бышырып берген жигит айт" деп хан 2 вазирин ордунан түшүрөт. "Марттык малда эмес,
ал адамдын сөөгүнө бүткөн дилинде болот. Ошентип хан малай жүргөн жигитти вазир кылып алат.